Россияда иштеген кыргызстандык мигранттардын акча которуулары 2016 жылдын биринчи жарым жылдыгында өткөн жылдын ушул эле маалына салыштырмалуу 10,5%га көбөйүп, 637 миллион долларды түздү. Ал эми башка өлкөлөрдөн келген которууларды кошкондо жылдын биринчи жарым жылдыгында мигранттык которуулар 850 миллион долларга жакындаган. Же болбосо чет жактагы кыргызстандыктар бүтүндөй өлкө өндүргөн товар жана кызматтардын жалпы баасынын 3/1 тете сумманы иштеп таап, Кыргызстанга жөнөтүшкөн. Бирок эл аралык финансылык институттар менен бизнес өкмөт мигранттык которуулардын өсүп жатканына сүйүнбөй, тескеринче анын өлкө экономикасына болгон басымын азайтууга аракет кылыш керек дейт. Анын үстүнө келген акчалардын көбү күнүмдүк турмушка сарпталып, той аштан ашпайт. Той демекчи, азыр күзгү тойлордун сезону күркүрөп турган кез. Өлкө бийликтери тойлорду токтотобу деп трибунадан жар салганы менен, мамлекет өзү тойлорду пропаганда кылат. Буга тынымсыз өтүп жаткан мамлекеттик маанидеги тойлор, керек болсо ошол эле көчмөндөр оюну дагы далил болот. Анан калса, кыргызстандык жылдыздар өлкөдө шоу-бизнестин жоктугунан аны той бизнеске айландырып жиберишкендей. Эмне үчүн тойлор улам жаңы тренд алып, коомдун лайфстайл же жашоо образына айланып калды? Той аш деген жашоо образга кандай альтернатива бар? Бул туурасында бүгүн Капитал командасы айтып берет. Алдыдагы жарым саатта биз менен болуңуз. Россиянын Борбордук банкынын маалыматтары боюнча, кыргызстандык жана казакстандык мигранттардын үйүнө которгон акчалардын көлөмү өсүүдө. Ал эми өзбекстандык, тажикстандык жана түркмөнстандык мигранттардын которуулары тескеринче азайып жатат. Борбордук банктын 2015 жылдын биринчи жарым жылдыгы менен 2016 жылдын биринчи жарым жылдыгындагы маалыматтарын салыштырып көрсөк, Россиядан Өзбекстанга которулган акчалардын көлөмү дээрлик 200 миллион долларга азайып, 952 миллион долларды түзгөн. Азаюларга карабастан, мигранттардын которуулары боюнча Өзбекстан Борбор Азия мамлекеттеринин арасында лидер бойдон калууда. Экинчи орунда буга чейин Тажикстан болуп келген болсо, эми анын ордун Кыргызстан басууда. Жылдын 6 айында өткөн жылдын ушул эле маалына салыштырмалуу Россиядан которулган акчалардын суммасы 67 миллион долларга көбөйүп, 637 миллион долларды түзгөн. Кыргызстандык мигранттардын акча которууларынын өсүшүн өлкөнүн Евразиялык экономикалык союзга кошулуусу менен түшүндүрүлдү. Анткени кыргызстандыктар EAS-тин мүчөсү болгон соң баасы кымбат болгон эмгек патенттерине акча коротпой калышкан. Тажикстандык мигранттардын которуулары болсо дээрлик 100 миллион долларга азайып, 600 миллион долларга жакындаган. Казакстанга болсо мигранттык которуулардын суммасы өскөн. 2015 жылдын биринчи жарым жылдыгында бул сумма 150 миллион долларга жакындаса, бул жылдын 6 айында 200 миллион доллардан ашкан. Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен мигранттардын акчасынан эң аз көз каранды болгон бул Түркмөнстан жана мигранттык которуулар бул өлкөгө дагы азайып, өткөн жылдын 6 айында Россияда иштеген түркмөн мигранттары үйүнө 8 миллион доллар жөнөтсө, быйыл бул сумма 5 миллион долларга түшүп калган. Ал эми Кыргызстандын улуттук банкынын маалыматы боюнча, Россия, Казакстан жана башка чет өлкөлөрдө иштеген кыргызстандыктардын үйүнө которгон акчасы 2016 жылдын биринчи жарым жылдыгында 846 миллион долларга жакындады. Же аны ички дүң продуктка салыштырсак, эмгек мигранттар бүтүндөй өлкө өндүргөн товар кызматтардын жалпы баасынын 3/1 тете сумманы Кыргызстанга которушкан. Бир караганда мигранттык которуулар өлкө экономикасына чоң салым катары көрүнгөнү менен, узак мөөнөттүү аралыкта анын олуттук эсепеттери бар экенин бизнес дагы, эл аралык институттар дагы белгилеп, өкмөттүн көңүлүн бул маселеге бурат. Четте иштеген кыргызстандыктардын акчалай которууларынын өлкө экономикасына таасири күч. Мисалы, мигранттар акчаларын доллар менен салышкандыктан өлкөгө чет элдик валютанын кирүүсүн камсыз кылып, сомдун наркын кармоого шарт түзөт. Ал эми өлкөнүн тышкы соода балансында импорттун басымы 80%га жакындап, терс салде жыл сайын өсүп жаткан шартта ортодогу бул айырмачылык же өлкөнүн төлөм балансы дагы мигранттардан которулган акчанын эсебинен оң көрүнүштө. Бирок бүтүндөй өлкө экономикасынын мигранттык которуулардан болгон көз карандылыгынын өзү оң көрүнүшпү. Чет жакта иштеген кыргызстандыктар 2016 жылдын 6 айында тууган тушкандарына которгон 845 миллион 900 миң долларды ички дүң продукциянын жылдын биринчи 6 айындагы көрсөткүчүнө салыштырсак, 33%-ын түзөт. Тактап айтканда, бүтүндөй өлкө өндүргөн товар жана кызматтардын жалпы баасынын 3/1 тете сумманы чет жактагы мигранттар иштеп таап Кыргызстанга жөнөткөн. Ал эми мигранттардын которууларынын суммасы өлкөгө кирген чет элдик инвестициялардан дээрлик 19 эсеге көп. Эгер мамлекеттик бюджеттин киреше бөлүгүн карасак, анда мамлекет соңку 6 айда мигранттардан болгону 52 миллион долларга көп акча тапкан. Деген менен мигранттык которуулар бул пассивдүү киреше. Тактап айтканда, андан өлкө экономикасынын өнүгүүсүн камсыздай турган кошумча нарк түшпөйт. Муну бизнес, пенсия же грант сыяктуу пассивдүү кирешеге салыштырат. Бул экономиканы артка тартат. Эмнеге дегенде күчтүү экономикада эч качан жөнүндө башка бекер акча түшүп калбайт. Эгер акча келе турган болсо, эл өзү иштешет, конкуренция кирет, анан жакшы бир товар же болбосо бир кызмат чыгарып туруп, ошону сыртка же внутренний рынокко саткандан кийин анан
пайда түшөт да. Ошол пайданы анан өздөрү колдонуп баштайт. Опыт других стран, которые зависят от мигрантов, и исторически, например, Ирландия или Мигранттардын тапканынан көз каранды болгон ошол эле тарыхый Ирландия же азыркы Түштүк Азия өлкөлөрүнүн тажрыйбасы мигранттар которгон акчалар экономикага бүгүн гана жардам берип жатканын көрсөтүүдө. Бирок ал келечекти курууга, экономиканы жаңы деңгээлге чыгарууга жардам бере албайт. Превращаются в основу, они не помогают строить будущее, как сказать. Мигранттык которуулардын дагы бир коркунучтуу жагдайы бул өлкө экономикасынын башка өлкөнүн экономикалык абалынан болгон толук көз карандылыгы. Россиядагы кризистин айынан соңку жылдары, айрыкча 2014-2015 жылдары мигранттардын тапканы азайып, кесепетинде өлкө экономикасынын көрсөткүчтөрү начарлады. Например, в прошлые 2 года, когда упала цена на нефть, экономика Кыргызстана должна была от этого иметь пользу. Соңку 2 жылды карасак, мунайдын баасы түшүп кеткенде Кыргызстан мындан пайда көрүш керек болчу. Бирок мигранттар Россиянын экономикасынан, ал эми Россия экономикасы мунайдын баасынан көз каранды болгондуктан Кыргызстанга терс таасир берди. Экинчиден, мигранттык которуулардын экономиканын башка тармактарына болгон таасири аз. Эгер ошол эле кишилер бул жакта иштегенде, анын жалпы экономикага тийгизген таасири чоң болбок. Алардын бул жерде тапкан акчасы аз болгон күндө дагы. Андыктан мигранттардын акчасынын экономиканын өнүктүрүүдөгү мүмкүнчүлүктөрү чектелүү. Даже с меньшими доходами. Анын үстүнө Кыргызстанга келген которуулардын көбү, ар кандай эсептөөлөр боюнча 95% күнүмдүк турмушка жана той ашка сарпталат. Калган анча чоң эмес бөлүгү мал, кыймылсыз мүлккө инвестиция катары салынат. Айтмакчы, дал ошол мигранттык которуулардын эсебинен Кыргызстанда курулуш тармагы жанданганын айтууга болот. Бирок бул деле пассивдүү инвестиция. Ал эми мигранттар тапканын өз өлкөсүндө активдүү иштетүүгө өтө элек. Биздин экономиканы көтөрүш үчүн майда жана чакан ишканаларды бутуна тургузуш керек. Аларга болсо баарыбыз билгендей эле банктардан башка бир источник жок, эч жерден акча ала албайт. Ошо мигранттын акчасы аябай жакшы болмок да. Анткени бизде көп кичинекей орто чакан ишканалар шериктеш издеп жүрүшөт. Мигранттардан бир шериктеш таап алса, мисалы мен биякта иштейт элем, сен акчаңды бияка жибер. Мамлекет дагы бир 20 же 30% чыгарып берсе, бир программа болсо, анда биздин жана орточо жана чакан ишканалардын бутуна турушуна оңой болмок да. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин көп мигранттар Европада иштеп, ошолордун тапкан акчасы менен Турциянын экономикасына аябай чоң салым кошулган экен да. Ошон Турциянын Коня деген шаарында, Анкарада, ички шаарлардын көбүндө ошо мигранттардын акчасы менен курулган көп өндүрүштөр бар. Азыркы убакта мындай Турциянын мындай өнүгүүсүнө аябай көп салым кошкон холдингдер курулган, ошол убакта чоң өндүрүштөр курулган. Айтмакчы, кыргызстандык бизнесмендер деле ошол Турциянын мисалында мигранттардын акчасын иштете турган инвест фонд түзүшкөн. Бирок ал фонд дагы кайра эле мигранттардын пассивдүүлүгүнөн иш кашкан жок. Биздин мигранттар көбүнесе дагы даяр эмес экен да, мындай уюмдашып биргелешип ишке табуугач. Ал жерде акционерлик коом болгондо акциялар сатып алып, ошо акциялар аркылуу кызмат акча табуу болот да. Ошол акциялар сатылып алынган фирмалар Кыргызстан экономикасынын көтөрүлүшүнө салым кошот да. Анан бирок биздикилер азыр эми биздин мигранттар көбүнесе ага даяр эмес экен да. Көбүнесе баары тең эле баягы жекече иш кылсам дейт экен. Ошону менен Кыргызстанда мигранттык которуулар кыска гана мөөнөттө иштеп, ал аз келгенсип келечекке карай өлкө экономикасы үчүн бир топ коркунучтуу жагдайларды түзүүдө. Эл аралык уюмдар бизнес коомчулук экономиканын структурасын өзгөртүп, киреше булактарды диверсификация кылуу жөнүндө такай айтканы менен, азырынча Кыргыз өкмөтүнүн бул багытта аракети байкалбайт. Тескеринче өлкө бийлиги жарандарын көбүрөөк сыртка чыгарууга күч жумшайт. Өлкөнүн Евразиялык экономикалык союзга кошулуусун жактаган бийликтин дагы негизги козыры ушул болгон. Мигранттардын которууларынын көбү той ашка сарпталып жатканын өкмөт депутаттар кайра баса белгилеп, аны токтотолу деп токтом чыгара калгандагы жайлары бар. Бирок коомчулукта чоңдор өздөрүнүн чоң тойлорун токтотсо, эл дагы аларга эрегишпей калмак деп айтылат. Чыны менен эле чиновниктердин жеке тойлорун санабаганда дагы мамлекеттик мааниде өтүп жаткан той аштар өлкөдө ачык эле той пропаганда жүргүзүп жатканын айтууга болот. Керек болсо өлкөгө инвестиция жана туристтер тартат деген көчмөндөр оюнунда деле мал союлуп тойдун шаанисинен куру калган жок. Бул жыл Кыргызстанда маданият жана тарых жылы деп белгиленген. Өкмөт быйыл расмий түрдө 5 улуттук жана 1 эл аралык мааракени белгилейт. Ал эгемендүүлүктүн 25 жылдыгы, Үркүндүн 100 жылдыгы, Тайлак Баатырдын 220 жылдыгы, Кыргыз автономиясынын 90 жылдыгы, Кыргыз СССРинин 80 жылдыгы, эл аралык маареке катары Жусуп Баласагындын 1000 жылдыгы болот. Тарых жана маданият жылына карата 78 иш-чара өткөрүлөт. Майрамдарга бюджеттен 100 миллион сом бөлүнгөн. 30-июлда 2 конок чакырылып, Соңкөлдүн жээгинде 120 боз үй тигилип, Тайлак Баатырдын 220 жылдыгы өткөрүлдү. Той ат оюндары, сынак жана концерттер менен өттү. Бюджеттен 3,5 миллион сом жумшалды. Улуттук эмес деңгээлдеги майрамдар дагы бюджеттин эсебинен жүргүзүлөт. Мисалы, майдын аягында Чүй обосунун 90 жылдыгы белгиленди. Тойго 140 боз үй тигилип, концерт ат оюндары менен коштолду.
Июндун башында Ошто дагы бир эл аралык майрам этникалык маданият фестивалю өттү. 2 күн бою конокторго этно маданияттын өзгөчөлүктөрү көрсөтүлдү. Жалпысынан бул майрамга бюджеттен 1,5 миллион сом коротулду. Өлкөдө белгилөөгө ал торколуу күндүн кичи чоңдугуна карабай себеп табылат. Мисалы өткөн жылдын октябрь айында суу чарбачылыгынын райондук башкармалыгынын мааракеси өткөрүлгөн. Акыркы тойлордун чоң эле албетте көчмөндөр оюну, журналисттер баарынын Асияга өткөрүлгөн үлпөт тойго салыштырышты. Айрыкча канчалаган социалдык көйгөйлөргө карабай, өкмөт ири каражат жумшап той өткөрүп жаткандыгына нааразычылык айтылды. Көчмөндөр оюнуна жумшалган чыгымдын жалпы суммасы белгисиз. 7 област жана Бишкек Ош шаарларынан оюнга катышкандар үчүн эле 2 миллион 700 миң сомго сыйлык берилгендиги маалым. Акча бардын эсептөөсүндө ат майдан жана жолдун курулушу, конокторго кеткен чыгымдар болуп 3 миллиард сом жумшалды. 3 миллиард сомго 60 мектеп курса болот. 3 миллиард сомго бөйрөгү ооруган бейтаптар 375 миң жолу гемодиализ ала алышат. Же бул акчага 3 миң километр жаңы жол азыр ишкерлер үчүн абадай зарыл болуп турган азык-түлүктүн сапатын аныктаган 40 лабораторияны куруп койсо болот. Тойдо улам жаңы трендтерди жаратып, анан аркасынан элди ээрчиткен дагы бир той пропагандачылар бул ырчы, бийчи, тамада баштаган жылдыздар. Жылдыздар өлкөдө шоу-бизнестин жоктугунан аны той бизнеске айланып жаткандай. Анткени жылдыздар жарыша той өткөрүп, өткөрүлгөн ар бир тойдун шааниси мурдагысынан дагы артык болуп, анысын социалдык тармактарда рекламалап, той индустриясында улам жаңы кызматтарды жаратууда. Көпчүлүктүн катарында Заремадагы тоюн унутулгус болсо экен деп эңсейт. Ноябрда өтө турган тоюна 2 ай мурда даярданып баштаган. Да, я посмотрела видеоролики. Тойду уюштуруучулардын акысы кымбат экен, андыктан өзүбүз эле чуркап жатабыз. Азыр интернеттен эле керектүү кишилерди таап алса болот. Мен интернетте видеолорду карадым, Инстаграмдан башка тойлорду карап чыктым. Тамаданы, бийчини, ырчыны, гүл менен кооздоочулардын баарын ушул Инстаграмдан таап жатам. Үлпөт көйнөк салондорунда Инстаграмдан табууга болот. Зарема көйнөктү баалуу салондордун биринен сатып алды. Ресторан менен тамаданы да таңдап койду. Нам бы хотелось поменьше тостов. Биздин тойдо каалоо тилек айтуулар азыраак болуп, шоу жана концерттик программа көбүрөөк болсо. Тамаданы да тандаганда ал канчалык белгилүү экендигине маани бериш керек. Мол жерден мол жерге чейин кесесиң. Тамада групп тобу өткөн тойлорун талкуулап кезектесине даярданууда. Бул топтун бир тойду уюштуруу акысы орточо $2,5 миң. Мурун кыз узатууну көп той сыяктуу кылчу эмес. Кийин той чоң боло баштады. Андан кийин кыз узатуулар чоң боло баштады. Кийин тушоо тойлор дагы чоң той боло баштады. Андан келип туулган күндөр деле азыркы учурда 200, 150, 120 киши чакырылып чоң деңгээлде уюштурулат. Той ээси өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша, анан өзүнүн фантазиясына, анан өзү катышып келген тойлорго жараша масштабты чоңойто берет. Тойлордун масштабы гана эмес, багыты өзгөрдү. Айрым учурда иш-чаранын башкы максаты да унутулуп, атаандашуу биринчи орунга чыгып кетет. Баланчанын тоюн окшотуу үчүн кээ бир ата-энелер чөнтөгүнө карабай, акысы кымбат тамада, ырчыларды суранып келет. Башкача бир жаш муун өстү да. Бул ошол эле эстрада болобу, кино жааты, чыгармачылык жааты баары чоң. Көрүүчүлөр дагы, үйлөнүп аткан адамдар дагы, той берип аткандар дагы жана артисттер дагы бир убакыт өскөн үчүн азыр бүт формат өзгөрүп атат дегеле. Мурун мисалы үчүн бир 50 миң же 40 миң адам аудитория угуш үчүн теле жарыяланчы, газета чыкчы, брошюралар таратылчы, радиодон чыгылчы. Ал эми азыр сүрөткө тарттың чыгардың 100 миң адам көрдү. Каалаганы келди, каалабаганы келбеди. Дегеле ал жагы жеңил болуп калды. Жүздөгөн компания, миңдеген адамдар акча тапкан ивент бизнестин башкы жарнамалык аянтчасы бул социалдык тармак. Facebook, Instagram, YouTube аркылуу тамадалар алып барган, ырчылар ырдаган, флористтер кооздогон тойлоруна мактануу менен бирге үгүттөп да турушат. Шоу бизнес өкүлдөрү болсо өздөрүнүн тойлорун жарнамалоо менен жаңы тенденцияларды жаратууда. Анжелика Инстаграмда дагы белгилүү ырчылардын катарында. Тойдогу видео сүрөттөрүн өзү же күйөрмандары жүктөп турат. Көбүнчө кыз узатууга, атайын жар ырдап берип, аймактарга дагы чакырышат. Ырчы шоу бизнес өкүлдөрү концертке караганда тойдон көп акча таап калышканын айтат. Жар көп айтып калдым. Чындыгында ырчы болуу эле тойлорго барганда конкуренция чоң чындыгында. Тойлорго ылайыктуу ырларды ырдаган ырчыларды көбүнчө тойлорго көп чакырат экен. Чыгармачылыкта бир гана бизде азыр кичине бөлүнүп калды. Мен мисалы чыгармачылыгымда сахнага ырдай турган өзүнчө ыр болсо, тойдо өтө турган, тойдо бийлей турган ыңгайлуу ыр дагы өзүнчө мындай аранжировкаланып жасалып калды. Бүгүнкү күндө чынын эле айтыш керек, чыгармачылыкта жеке концерт берип акча табыш кыйын.
таба албайсың. Жакшылыктын жакшы жагы менен бирге терс тарабы да бар. Чамасы чарт келбесе дагы чөнтөгүнө карабай ашынгандар той өткөрүп тонолуп, ал эми тойго үгүттөөлөр элди сарамжалсыздыкка жана жакыр жашоого түртөт. Бир караганда биздин коомдо тойлор, бизнес жана башка катнаштарды түзүүнүн, элге чыгуунун, көңүлдүү убакыт өткөрүүнүн жалгыз формасы болуп калгандай. Эмне үчүн тойлор улам жаңы тренд алып, коомчулуктун лайфстайл же жашоо образына айланып калды? Тояш деген жашоо образга кандай альтернатива бар? Мына ушундай альтернативаны сунуштаган Бишкектеги эң креативдүү, эң кызыктуу жай бул Ололо Хаус. Ололо заставляет людей выйти из привычных зон комфорта и оказываться в одной компании с другими людьми, у которых такие же интересы, но они, может быть, вам не были до сих пор знакомы. И так оказывается, что с такими людьми может оказаться гораздо интереснее общаться. А мы пытаемся построить такую среду, в которой бы было много-много мероприятий, и люди приходили на мероприятия по интересу. Это может быть спорт и здоровье, это может быть искусство, это может быть наука, это может быть интерес к виниловым пластинкам. Это может быть интерес к каким-то юридическим аспектам, потому что у нас есть Legal Monday, мероприятие, где уличное право. Это может быть, что вы пытаетесь создать свой бизнес и хотите оказаться в среде, где другие люди тоже создают бизнес, и можно послушать опытных бизнесменов о том, как они создавали бизнес, и не повторять каких-то ошибок. И да, это была очень большая часть причины, почему мы создавали Ололо, и сейчас у нас почти каждый день есть хотя бы один ивент. А цель, чтобы было 2 ивента в день разных. Но сегодня день открытых дверей, и мы демонстрируем в том числе ивенты, которые мы здесь организовываем. Я сегодня презентовал своим казахским друзьям. Оказалось, что больше 10 регулярных ивентов уже проходит в Ололо Хаусе. Вот наш новый инструмент, наша гордость. Мы доросли до 3-го уже инструмента. Это Петров. Я же перестал заниматься, но сейчас возобновляю. Сейчас Вика выйдет из декрета у нас, я возобновлю. Буду играть. Наша бедность, она в нашем скудном образе жизни, в нашем низком уровне притязаний, в том, что мы миримся и соглашаемся жить такими жизнями. И вот это и есть образ жизни, понимаете? И уровень жизни, то есть уровень жизни — это наш образ жизни. Можно быть очень-очень небогатым человеком, иметь мало денег, но иметь очень высокий уровень жизни. Если вы, допустим, ходите в походы, вы общаетесь с интересными людьми, вы наслаждаетесь жизнью, да, это высокий уровень жизни. Неважно, у вас дворец или там двухкомнатная квартира. Если ваша жизнь полна, это и есть высокий уровень жизни. У нас люди уровень жизни пытаются поднять только материальными вещами. Как только начинают чуть-чуть больше зарабатывать, мечта купить машину, мечта купить квартиру и так далее, и так далее. И, давайте посмотрим на людей, которые реально всем этим обладают. Давайте посмотрим там на наших политиков, допустим, да, многие из которых очень состоятельные люди. Когда я смотрю на них в интервью, в жизни, я совсем не чувствую, что я хочу быть таким человеком. Я не чувствую, что я хочу оказаться на их месте со всем их богатством, и что это сделает меня счастливее. Я не чувствую, что это счастливые люди в большинстве своем. А тогда в чем смысл этого материального накопительства? Деньги важны. Допустим, для нашей арт-студии это тоже бизнес. Но в нашем случае мы понимаем деньги как ресурс для роста. 3, и 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Есть такая практика, оказывается, вот они приходят с 2-месячными малышами, с 1-месячными, и вот малыши лежат, мамы поют и так далее. Очень классно. Люди так любят той не только потому, что им нужно куда-то выходить, себя показывать, но еще потому, что им кажется, что вот эта атмосфера праздника, громко, шумно, много людей, все улыбаются, поздравления звучат, много тостов, что вот это вот как-то привносит элемент позитива какой-то в жизнь, которая, может быть, вот каждодневная жизнь кажется более такой скучной. И в целом меня беспокоит очень наша культура потребления.
что вот потреблять, не накапливать, да, созидать, а именно вот потребить больше, чем у тебя есть денег, влезть в долги, свадьбы, которые организовывают на кредит, это вообще ужасно, на мой взгляд. Начинать свою семейную жизнь с минусом финансовым, это просто, это же ярмо, которое ты сам на себя вешаешь. Это так глупо, мне кажется. Моя свадьба была, по-моему, одной из рекордных для Кыргызстана. Нас было 6, включая нас с Айнурой и нашего старшего сына. Вот, 6 человек. Той демекчи, Кыргызстанда дагы бир парадоксалдуу көрүнүш бул кредитке өткөн тойлор. Анан тойго алынган кредитти жабуу үчүн миграцияга кеткен учурлардагы кадимки көрүнүш. Ушундан улам болсо керек, кыргызстандык банктар арасында эң популярдуу кредит бул турмуш тиричиликке алынган кредиттер. Кыргызстанда кредиттер кымбат деген менен эл той ашка кредит алуудан чоочулабайт. Деги эле кредиттик мекемелер насыянын үстөк наркын кантип аныктайт? Насыялардын жырдык наркы канча болушу керек? Бул тууралуу Капитал командасынын Улуттук банк менен биргеликте даярдаган Финсабат рубрикасында. Кредит берүү үчүн банк акчаны башка булактардан карызга алары маалым. Анын айрымдарын сырттан эл аралык уюмдардан алса, айрымдарын финансы рыноктон жана калктан алат. Андыктан насыянын үстөк наркын аныктоодо банк алган каражаттын баасынын үлүшү чоң. Одним из самых наиболее важных факторов. Насыянын үстөк пайызына банк башка булактардан алган акчанын үстөк пайызы таасир берет. Албетте, мында насыянын жалпы үстөк пайызынын мынча бөлүгүн үстөк нарк түзөт деп айтуу кыйын. Анткени ал банк акчаны кимден алгандыгына байланыштуу. Эгер эл аралык уюмдардан алган карыз болсо, албетте анын пайызы аз. Эл аралык уюмдардан банктар 1-3%дан 15%га чейинки үстөк нарк менен акча алышат. Эгер бул калктан депозиттик эсептен алынган болсо, анда анын баасы башкача болот. Жергиликтүү банктарда депозиттин жылдык үстөк наркы 10-15% өлчөмүндө. Бул пайызга банк өзүнүн насыяны тейлөөгө кеткен операциялык чыгымдарын кошот. Мисалы, банк эсептеп чыгып 5%ды кошту дейли. Ошондо банк ала турган киреши 15-20% өлчөмүндө болот. Каждое кредитное учреждение. Операциялык чыгымдар ар кандай болот? Ал финансылык мекеменин штатына байланыштуу. Мисалы, микрокредиттик уюмдар болсо, анын операциялык чыгымы азыраак болушу мүмкүн. Ал эми кызматкерлери көбүрөөк банк, албетте көбүрөөк чыгымга учурайт. Банктагы чет элдик валюта жана сом менен берилген насыялардын ортосуна айырмачылыкка таң калгандар бар. Эмнеге сом менен берилген насыянын пайызы көбүрөөк деген суроолор көп берилет. Ооба, салыштыра келсек, доллар жана сом менен берилген насыялардын үстөк наркы айрым учурларда 10%га чейин айырмаланат. Бул дагы финанс кредиттик мекемелер алган акчага байланыштуу. Мисалы, депозиттерди банк доллар менен 2 жылга чейин 5% менен алат. Ал эми улуттук валютада 15-17% менен алат. Ошондой эле валюта курсун дагы эске алуу керек. Айрыкча чет элдик валюта менен насыялган банктын кардарлары айрым тобокелдерге даяр турганы оң. Эгер валюта рыногунда кескин өзгөрүү болсо, анда банк алдындагы милдеттерди аткарууга кыйынчылык туулат. Андыктан кайсы валютада киреше тапсаңыз, ошол менен келишим түзгөнүңүз туура. На кредиты, предоставляемые в иностранной валюте. Насыялардын үстөк наркы алардын максатына дагы жараша болот. Мисалы, жергиликтүү банктарда тиричилик насыялар эң кымбат. Алардын үстөк наркы улуттук валюта менен 36%га чейин жетет. Чет элдик валютада 28-32%дын тегерегинде. Эң эле арзан айыл чарба насыялары 8-15%. Жергиликтүү банктарда эл аралык жана мамлекеттик программалардын негизинде айрым тармактарды колдоого багытталган арзан насыяларды алууга болот. Мисалы, Айыл банктын жана РСК банктын айыл чарба тармагына берген насыялары 7-10% менен. Бул акчаны банктар 4-6% менен алып, үстүнө 2-3% гана коюшат. Андан сырткары Кыргыз Орус өнүгүү фондунун каржылоосу менен берилген насыялар сом менен 12%, доллар менен 5%га чейин. Спрос на рынке бывает разным. Андан сырткары үстөк наркка насыя рыногундагы абал дагы таасир этет. Рынокто суроо талап өзгөрүп турат. Мисалы, акыркы жылдары кредитке өтө деле суроо талап көп болгон жок. Бул өлкөдөгү экономикалык кырдаалга байланыштуу. Белгилүү болгондой, учурда соода солгундап, бизнестин көпчүлүк тармактарында дагы басаңдоо бар. Андыктан банктар кардар талашып, үстөк наркын түшүрүүдө. Улуттук банктын маалыматында өткөн жылдын 7 айында 2014 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 200 миллион сомго аз насыя берилген. 2016 жылдын 7 айында банктар 2015-ке салыштырмалуу 12 миллиард сомго көп беришкен насыяны. Андыктан банктар дароо үстөк наркын көтөрүүгө киришти. Үстөк нарк орточо 3%га өсүп, азыр 21%ды түздү. Негизинен үстөк наркка расмий чектөө суткорлукка каршы мыйзамдын негизинде киргизилет. Улуттук банк ар 6 айда чекти аныктап турат. Ал аныктаган чекке 15% кошулат. Мисалы, 2016 жылдын 1 жарымда Улуттук банк үстөк наркты 20,37% деп белгилесе,
ага 15% кошулуп 35,37%ды түздү. Ал эми экинчи жарым жылда 20,74%ды түзүп, чек 35,74%га жетти. Бирок бизде эркин рынок болгондуктан банктар жана микрокредиттик уюмдар мындан да кымбат наркта насыя бере алышат. Бул көрсөткүч соттук териштирүүдө гана колдонулат. Соттук териштирүүдө Улуттук банк койгон чек менен гана насыянын үстөк пайызы эсептелет. У нас законом установлен такой порядок, что Банктар жана башка каржы мекемелери кардар макул болгондой нарк менен гана насыя бере алышат. Кааласа 50 же 60% жылдык үстөк менен бере алышат. Башкача айтканда бул банктарга кеңеш десек болот. Анткени мыйзам боюнча банк менен кардардын ортосундагы келишимге үчүнчү тарап кийлигише албайт. Айрыкча азыркыдай бир муун экинчи буунду баккан социалдык коомдо бир гана мамлекеттик пенсияга үмүт артуу жаңылыштык. Анын үстүнө азыр социалдык төлөмдөрдү жүргүзүүдө бир топ пробелдерге байланыштуу 100% жарандар мамлекеттик пенсияга үмүт арта албайт. Мындай шартта каарылыкка кантип кам көрүү керек? Пенсиялык топтомдор деген эмне? Элдик экономика рубрикасы жооп берет. Кыргызстанда бир гана мамлекеттик эмес пенсиялык фонд бар. Алар өздөрүнүн негизги артыкчылыгы катары кичине суммадан баштап чогултуу жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн айтышат. Бул фонддо 100 сомдон баштап топтомдорду жүргүзсө болот. Соңку кезде пенсия алгандардын саны көбөйүп, иштегендер азаюуда. Азыр көпчүлүк замандаштарыбыз чет өлкөдө жана бир тобу патент аркылуу иштеп жатышат. Ошондуктан соцфондко төлөмдөр аз болуп келүүдө. Жаштардын арасында пенсияга көп үмүт артпай, каарылыкка өз алдынча кам көрүүнү жактагандар дагы арбын. Пенсиялык система кеңейип, пенсиянын көлөмү көтөрүлөрү азырынча күтүлбөйт. Анткени бир муун экинчи муунду баккан система болгондуктан пенсионерлер азыр иштеп жаткан жаштардан көз каранды. Мөөркан апа уй саап, чөп жыйнап өмүрүн колхозго арнаган. Эми айылда жумуштун жоктугунан балдарын ээрчип, шаарга келип жан багууда. Анын учурунда пенсияга кам көрүү же улгайган кезге каражат чогултуу деген түшүнүк жок болчу. 8 балалуу Баатыр эне 7000 сом алат. Алган каражаты Батырдын акысын төлөөгө, оорукчан баласынын дары-дармегинен ашпайт. Жумшаганда мына мен ооруп калам, дары-дур алам өзүмө, анан квартирага төлөйм. Балам менен жашайм, балам келинчеги жок, үй жок. Квартирага 1000 сом төлөйм азыр. Балага дары-дур алам дейт. Мамлекеттик эмес фонддун сайтындагы маалыматтар боюнча, эгерде адам 15 жыл бою 300 сомдон ай сайын салып турса, анда кийинки 15 жыл бою 1000 сомдон пенсия алып турат. Бирок бул жерде бир маанилүү нюанс бар. 15 жыл бою чогултулган акча бир алуу мүмкүн эмес. Аны 15 жыл бою көрсөтүлгөндөй 1000 сомдон ай сайын алып туруу абзел. Демек 15 жыл акча салым катары саласыз жана кайра 15 жыл бою аны кызыкчылыгы менен аласыз. Адам канча жыл иштейт дагы, мисалы үчүн пенсияга чыккандан кийин иштеген ден соолукта болбойт. Ошол кезде кичине тыйын болсо дагы үйдүн керегине жарайт да, акчачы. Ошол мен ойлойм, ошол пенсия керек деп элечи. Бирок азыр Кыргызстандагы майналар менен пенсия чогултуш аябай эле кыйын болот го. Чогултса дагы аз болуп калат да. Негизи банкта депозит түрлөрү абдан эле көп. Биз депозит тандаганда көп мөөнөткө арналган жана аз-аздан топтой турган депозит түрү керек. Бул шарттарга жооп бере турган балдар депозити туура келет. Бирок алар 15 жылга чейин болгондуктан кийин кайра жаңы келишим түзүп узартып коюп турса болот. Албетте эң алгач мамлекеттик пенсиядан тышкары канча пенсия алгыңар келгенин аныктоо керек. Мисалы айталы, айына мамлекеттик пенсиядан тышкары 10 000 сом алууну каалайсыздар. Демек жылына биз 120 000 сом топтошубуз керек. Ошол эле маалда 120 000 сом пайыздык киреше болуп, негизги капитал дайым киреше берип тургандай болуш керек. Биз консервативдүү болгон 14% ставканы алдык жана жылына 120 000 сом пайыздык киреше катары алып туруш үчүн 857 000 сом капитал чогултушубуз абзел. Эми ошондой капиталды чогултуу үчүн бир айда канча каражат салып туруш керегин эсептеп чыгалы. Биринчи вариант, биз пенсияга чыгууга чейин дагы 10 жыл бар болсун. Демек ал үчүн ай сайын 7150 сом салып туруу абзел. Бирок финансисттердин эсептөөлөрүнө таянсак, анда узак мөөнөттүү салымдар 2,5-4 эсе көбөйөт. Анткени аларга пайыздык кирешелер улам-улам кошулуп турат. Башкача айтканда, капитализация жүрүп турат. Ал эми 10 жыл салыштырмалуу азыраак мөөнөт болгондуктан 2,5 эсе чоңоет деп эсептесек, анда ай сайын 3000 сомдон чогултуу керек деген жыйынтыкка келебиз. Экинчи вариант, эгерде пенсияга чейин 20 жылыбыз бар болсо, анда ай сайын 1430 сомдон топтоо керек болот. Үчүнчү вариант, пенсия маалына чейин бизде 30 жыл бар. Керектүү капиталды топтош үчүн айына 600 сомдон топтошубуз керек. Төртүнчү вариант, пенсияга чейин дагы көп бар, 40 жыл алдын ала кам көрөлү деп эрте баштасак, жана 900 000 сомго жакын капиталды чогултуу үчүн болгону ай сайын 450 сомду чогултуп турган жетиштүү. Бул өткөн аптанын экономикалык обзору болду. Капиталдын орусча чыгарылышы менен кесиптешим Айсулуу Текенбаева 3-күнү ушул эле маалда тааныштырат. Өткөрүп жибербеңиз. Ишиңизге ийгилик.